Саламатсыздар мекендештер. Азыр болсо Филатов атындагы больницада турабыз. Кече жакында эле барыңыздар билгендей Facebook баракчаларында Зулпедин менен Асел деген биздин активдүү жарандарыбыз биздин мекендешибизге материалдык жактан жардам катары акча чогултуу иштерин жүргүзүп жатат. Бул жагдай эмне үчүн келип жатканы анткени биздин мекендешибиз мыйзам чегинде эмгек келишими түзүп, жана ошондой эле ошол мыйзам чегиндеги миграционный учеттун аркасынан ОМС страховкасын албагандыгы үчүн биздин мекендешибиз ушундай оор абалга келип жатат. Ошол оор абалга келгенде бул жерде биздин мекендештерге кандай жардам болуш керек, же болбосо кандай ушундай маалдарда кантип өздөрүн алып жүрүш керек деген аябай актуалдуу чоң вопростор барат. Ошол чоң вопростордун арасында жанымда Толкунбай байке биздин коомчулукта аябай активдүү катышкан байкелер бар. Ошол байкенин бир сунушу бар. Ошол сунушуну талкуулоо катары ошол видео жазып жатабыз. Ошону угуп койсок, Толкунбай байке. Мен ойлойм да, ошол страховка маселесин караштырбасак болбойт экен да. Мындай кырсык болгондо 100 миң десе табат экенбиз дагы. Бир болбогон 1000 сом, 2000 сом страховка бир жылга өмүрүнү камсыздандырыш деген болсо, биз бербейт экенбиз да. Ушуну мен айтам, обязательный медицинский страхование дегендей, обязательный мигранттардын страхованиясы бирдекени ойлоп чыгып, өкмөт колго алып, анан самолет учуп атканда бирдеке ушуну эме кылса колго алыш керек экен да. Бир жылга ушул страховка кыла турган кылып, определенный акча төлөп, анан ошону мындай кокусук болгондо сразу берип, элди эме кылыш керек экен да, жардам катары берип, баягы садака беледен куткарат дегенде ошол эле да, страховка кылып койсоң, ошол кокустук болсо жардам болот. Негизи мынтип садака кылып, эме кылып жүрсөң болбойт негизичи, Кудай сактайт дегендейчи. Ошого барыз ошону ойлодум эле да, страхованияны көп эле айтып жүрүшөт, кылган адам жок. Анан муну бизнес катары эмес, муну именно ошол жардам катары карап туруп, өкмөттөгүлөр дагы ойлонуштурса, анан депутаттардын дагы кулагы күмүш сырга ошону бир законду бирдекени караштырсаңыздар деген ойлойм. Толкунбай байке айтып жаткан страховкалардын боюнча договор ЕС деген бар, Евразийском экономическом союзе деген келишим бар. Ал жерде 97 менен 98 статьяларда именно социалдык жактан каржылоо пункттары көргөзүлгөн. Бирок ал социалдык жактан каржылоо пункттарын колдонуш үчүн биздин мекендешибиз Россия Федерациясында мыйзам түрүндө эмгек түзүп, ошол мыйзам чегинде учетко туруп, жана ошол мыйзам чегиндеги эмгектенип жаткан убакытка гана ОМС баракчасын алганга укук. Бирок ошондой эле Россия Федерациясында эмгек келишиминен тышкары туризм, учеба, образование деген башка өзүнүн башка целдери менен келген биздин мекендештер көп. Ошондой мекендештерге кандай камкордук болот, андай мекендештерге кандай страхование болобу, ошол вопростору аябай актуалдуу болуп турганы да. Урматтуу мекендештер, ушул арт жакта турган больницада биздин мекендешибиз ооруканада жатат. Ал мекендешибиздин абалы өтө эле оор, жана ошондой эле каражат жактан аябай мүмкүнчүлүктөрү кем болуп жатат экен. Ошол себептен алдыда турган номерге же болбосо алдыда турган картанын номерине колдон келишинче ниет катары өзүңөрдүн салымыңарды кошуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле урматтуу мекендеш, эгер ушул видеону сиздер пайдалуу болуп көрсөңүздөр, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар жана кайрымдуулуктан унутпаңыздар. Кош болуңуздар, көңүл бургандарга чоң рахмат.